Семьяда үкасы көп акча тауып, же акасы көп акча тауып калган учурда мен кылып атам, мен деп кыйкырып калат да акчалуу эркек. Жаштар көрүп атасыңар мына балды, 3 эжеңер бар мисал үчүн, 2 акаңар бар мисал үчүн. Ошо 6 бир туугандан же 7 бир туугандын ичинен бирөөсүнө байлыкты берет жараткан. Башкаларга лайыктуу бөлүштүрүп берүү үчүн. Шабдалыңыз болбой атабы? Анда шабдалыңызды бирөөлөргө жедириңиз. Куштар жесин, конук кошуна жесин, урдап кетип жесин, аш болсун дең. Эмки жыл жакшы болот. Шабдалын жакшы, мөмөнүн жакшы болушунун сыры аны бериште турат. Акчалуу болуп жаткан адамдар бир тууганыңарга кандайсыңар? Неге мен кыла берем? Неге семьяда мен эле кылышым керек? Неге дегендер силер аркылуу башкалардын рызкын берип атат. Неге дебегиле. Сен тескерисинче шүгүр кыл. Сен аркылуу сен тандап жарат. Сен аркылуу башка бир туугандарың да багып коюп атат. Семьяда ушул эреже 5 бир туугансын, 10 бир туугансын айырмасы жок, бирөөңөргө берет. Акчаны дагы башка жакта дагы бирөөсүңгө берет. Бул лайыктуу бөлүштүрүп беришиң үчүн. Эгер бербесең, узакка барбайт. Же ичиң өлөт, же ишиң банкрот болот. Кыскасы узакка барбайсың. Алып тур башка берип коет. Кээ бир үкелер бар, өтө күчтүү акча таап кетет. Акасы мындай кыжалатып калат да мына алдыда. Караса эле апасын өтө умаларды кылдырып аткан, башка кылдырып аткан. Бирок биякта ушундай акасында пайда суроо пайда болуп калат. Мен не кылдым ата-энем үчүн? Деп кыжалатып калат да. И баягы үкө дагы ушундай ата-энесиге бирдеге кылганда акам экөөбүз кылып атабыз деп барбайт да. Мен атымдан деп барат. Ушул эң жаманы жигиттер. Мындай кылбагыла. Кээ бир акалар бар, не кылса мен кылып атамын дейт. Жок, сен кылган жоксуң. Ошо 4 эжең бар, 2 укаң бар, ошолордун атынан деп бер. Бардыгыбыз чогултуп кылып атабыз деген. Семьяда ошо маселелер болот чындыгында. Ата-энебиз үчүн бир нерсе кыла албай калдык деп айтса, сен эле ушундай кылбай атасың. Сен эчтеке кыла албай калдың, мен кылып атамын дейт да. Жок, бардыгыбыз кылып атабыз мекен иштер. Ар ким ниети менен, эң азында дуалары менен көп нерсени кылып атат. Ошондуктан кичине акча тапканда кодоңдоп калба. Бир тууганыңа каласың. Кимге керексиң өзүң айтчы. Ким туруп берди сен алдында кыйынчылыкта? Ошо бир туугандарың. Ошон үчүн бир туугандан ашамын, озомун, тозомун дебе. Бир тууганың сени чыккан богуңа чек көргөн. Ачыгын айтканда ошондой да. Ар бир абалыңды билет. Кыйын болбой эле кой. Мактанам десең көчөдө көргөн мактан башка мактан бир туугандарың эмес. Бир туугандарда акча менен башка мен зор көрүнөм дебей эле кой. TikTok колдоносузбу мекендешим? Мен неге бул суроону берип атам? Неге сизде TikTok жок деп жээним таң калып сурап атат да. Менде TikTok майда сайттар жок. Ошо Instagram дагы бирдеке майда сайттары жок. Мен колдонбойм, колдонушту каалабайм дагы. Неге? Кең керектүү маалыматтар азыр ошо Google'дан сураймын, YouTube'дан сураймын. Себеби ал пайдалуу маалымат издеп тапсаң болот да. Аны ары кантип издейсиң? Кай жерге жазасың? Не кыласың? Маалымат берилиш керек болгон жер калсын, калганын дал кыл, жок кыл. Сага зачем артисттин жашоосу, өмүр баяны, биографиясы, көрүнбөгөн кыска-нуска роликтер, пайдасы бар, башы бар, аягы жок видеолор зачем сага өмүрүң менен ойношуп? Ошон таң калбай, футбол жокпу сизде, башка жокпу дейт да, адамдын кандай экендигин ошо телефону айтып коет. Телефонуң билдирип коет бүгүн кандай экениңди. Нелерди көрүп атасың? Сен ошолсуң. Ошонун бир мүчөсүсүн деген. Телефонуңда Куран, устаздардын баяндары, мотивация, аудио книгалар. Ошол нерселер болсо маселе жок. Англис тил үйрөнүш курстары мисалы үчүн. Анан ачканда эле артисттердин клиптери, музыкалар, болбогон кинолор, өмүрүң менен ойношо турган, арзыбаган бир бийчи ырчылар боло турган болсо, сен дагы ошолордун бир мүчөсүсүн. Неге миллиондогон адамдардын курмандыгы болуп жаткан болсо, миллиондогон адамдар бир адам, сен дагы ошолордун ичинде болушуң керек. Өзүңдүн ийгилигиңди жарат. Ошондой экен аракетиңди кыл. Сен баягы материал жечү эмес, материал берүүчү бол. Соц тармагы ушундай. Же туура жолдо табасың, же туура эмес багытта бараткандардын бирөөсү болосуң. Кыргызстандан Парижге чейин пешком басып койдук. Күндө 10 000 кадам, 10 000 километрден 10 000 кадамдан эсептей турган болсок, биз өтө көп басып койдук да. Примерно эсептегенде Кыргызстандан ошока чейин басып койдук, Парижге чейин. Эне айткым келет. Кортизол аяка бияка болуп калат, качан жаштар уктабаса. Уктабаган жаштар кантип арыктайм дей турган болсоңор, ужундан кийин 10 километр баскыла. 10 000 кадам баскыла. Сөз түрдө баскыла. Бизде ар дайым адат
калбай Чуркаштан спорт залдан сырткары 10 000 кадам басабыз. Кечки прогулка сөз түрдө болот. Ошо кылган ишибиз таасирдүү болсун деп айтып атабыз. Айтайын дегеним, баскыла жигиттер. Басыш адамга ар тараптуу пайда. Басыш дегени кыздар менен басыш деген эмес, жүрүп кетиш деген эмес. Жүр дегени жүр, ден соолугуң үчүн жүр. Айдалып китеп туруп угуп жүр мисалы үчүн. Анан прогулкага жете турганы жок. Мисалы үчүн чурка дешим дагы мүмкүн эле. Эмне үчүн жүрүш айтып атам, жүр деп атам. Себеби чуркаганыңда көп калория күйгүзөсүң дагы аппетит жинде ашылып кетет. Сөз түрдө майлы бирдеке жеп коюшуң мүмкүн да. Анан канча чуркасаң да бирок калория дефицитин кармабасаң баары көп жеп коесуң, семирип кетесиң. Ошондуктан кечкурун чуркаш өзү опасный, жүрөк дагы такылдап соғып калат, курсакты дыңкыйып жеп аласың да анан тескерисинче семирип кетесиң. Ошондуктан басканга жетери жок. Баскыла жигиттер, көп баскыла. 10 000 деп атабыз өлчөм, бирок 30 000 бас, 50 000 кадам бас мисалы үчүн. Чектөөсүз бас. Көзүңүздү ачып, ойгонушуңуз менен 3 нерсени кылыңыз. Биринчиси ден соолук маселеси. Билесизби, ден соолуктан өткөн байлык жок. Эртең менен турдуңуз, бир жериңиз ооруп атат, сизден кедей адам жок да. Эртең менен турганда ден соолугуңуз чыңбы, ден соолук үчүн бир нерсени кылыңыз. Ооруган адамдан сураң, ден соолук болсо бардыгы бекер мекендешим. Ошо сиз чуркап аткан акча, сиз чуркап аткан машина, үй-жай, эч нерсенин кызыгы жок, көзүңүзгө көрүнбөй калат. Ошондуктан эң биринчи ден соолук үчүн бир нерсе кылыңыз эртең менен. Бул чуркаш болобу, басып келиш болобу, спорттун кандай түрү болбосун ошол нерсени кылыңыз, Ал эми экинчиден бир кашык бал жеңиз мекендешим. Кичине кашык өзүңүз чоңуңузда кичинелигиңизде размериңизге ылайыктап туруп, бир кашык таза балдан жейсиз. No сахар, шекер токтотосуз. Неге? Бир кашык бал жейсиз. Организмге сиңет, билесиздер, балдын эч качан зыяны жок, ар дайым пайдасы бар. Ал эми экинчиден мекендешим, 15-20 мүнөт өткөндөн кийин кааласаңыз стакан, кааласаңыз жарым литр, мен мисалы туруп эле эртең менен 1 литр суу ичем. Муздагы ыстык айырмасы жок. Жугураштар ыстык дейт, бирөөлөр жылуу дейт, жылууга шарт жок менде. Себеби мен туруп эле 1 литр суу ичем. Жайдын күндөрү, жаздын күндөрү ыстык болот, суулар деле анчалык муздабайт. Ошондуктан толка период. Канча литр суу кетет? Сизге өзүңүзгө, мен сизди боюңузду билбейм, килограммыңызды билбейм, кээ бирөөлөр 1 литр ичет, кээ бирөөлөр 2 литр ичет. Ошо эртең менен суу ичкен жакшы. Ичеги шалак, ичеги полный тазалайт кысасы. Ошондуктан бул нерсени кылыңыз мекендешим, Анан завтракты сөз түрдө кылыңыз. Адамдар завтрак кылбай коет көп учурда. Түштө турат, анан эртең менен завтрак кылбайт. Эң витамин керек болгон, организмге пайдалуу азыктар керек болгон учур бул эртең мененки учур. Тело ойгонот, бир немелер ойгонот, организм ойгонот, ошол учурда сизге бүт нерселер керек болот, азыктар керек болот, ошол учурда завтрак кылыш керек мекендештерим. Нанешта деп коет, нанешта кылыш керек сөз түрдө. Ден соолугу чың адамдар, буту күчтүү адамдар. Билесиздер, Сулайман тоонун астында аксакалдар отурат, Сулайман тоого 4 жол чыгып кое берет да, жеңил. Буту өтө күчтүү. Бул фигурный бут деген эмес, качка бер фигурный кыл деген эмес. Билесиздер, тоолорго, мисалы Грузия, Дагестандын тоолоруна барсаңыздар, аксакалдар турат, жөн эле чыгып кетет да. Ята ашылдап калат спортсмендер. Баягы аксакал жөн эле чыгып кетет. Неге? Бут өтө күчтүү да. Любой спорт түрүндө бут өтө күчтүү болуш керек. Любой, прямо абсолютно. Чуркаштан баштап бокс бардыгы, сууда жүзүнгөнгө чейин спортто буту күчтүүлөр жеңет. Чындыгында бутка көп качка бергиле жигиттер. Көп баскыла, көп кыйнагыла. Велосипед тепкендери карагыла, ударение ар дайым бутка түшкөндүгү үчүн бут өтө күчтүү да. Именно велосипед тепкендер. Буттар бөлүнүп кеткен, таш болуп кеткен. Ошол буттан бир удар жегин. Адамдар кабырда тирилгенден соң жерден тирилбей жата бересиң да. Ушунчалык удар катуу болот. Мен айткым келет, бутка качка бергиле жигиттер. Бут күчтүү болсун. Көп өмүр көрүш, ден соолук маселеси бардыгы зор болот. Ошол жыныстык маселелерде, төшөк маселесинде дагы аксатасың, буттан көп нерсе. Бас, чурка, бут көп нерсени чечип коет мекендештерим. Эми 3 күн бутсуз жүрүп көргүн, бутуңду байладагын, бутсуз өзүңдү элестетип көр, не болуп каласың. Бардыгы бекерлигин түшүнүп каласың. Ошондуктан бутуңду байла, бутка качка берме мекендешим. Буттун азабын көргөн адам катары айтып атам. Аялыңыз талагымды бер, жообумду бер, кетемин, эркексиңби, давай дей турган болсо 3 нерсени кылыңыз. Андан кийин бир нерсеге ойлонуңуз. Биринчиден курсагын токтоңуз. Көп аялдар курсагы ач учурда, ачка калган учурда жообумду бер деп бурушкысы келе берет да. Жакшыраак кафеге алып барың, көчөгө нормальный жерге алып барың, ушу өзү идиш жууп кызмат кылбай турган жерге алып барып, кыскасы бир жакшы сыйлаңы да.
Ал эми экинчиден белек бекчек бериңиз. Акча болобу, акчалай нагы жакшы, нагыны жакшы көрөт. Ошо баягы кел брат бар го, анан 5000 сомдук деген жаш эле адам бар. Ошонун бир эки тааны берсеңиз 100% өзгөрөт. Жолумду бер деген тема жок болот аякта. Өмүр бою жаныңызда болом дейт. Болду эми сизге түбөлүк акырет бүт любой жашоодо чогуу бирге болобуз дейт да. Ошондон бериңе да. Бул экинчиси экен. Экинчи кыла турган ишиңиз. Ал эми үчүнчү кыла турган ишиңиз мекендешим сөз түрдө төшөк маселесин кылыңыз. Көп учурда аялдын акысы берилбей калган учурда анын жагы ачылат, тили чыгат. Ачка дагы койбоңуз, акчасыз дагы койбоңуз, төшөксүз дагы калтырбаңыз. Үч жактан зарядты ниште кылып, зибер кылып берип турсаңыз, аял эч качан кетемин дебейт, коемун дебейт. Жакшы эркектен аял кетемин дебейт. Баягы күчүк келип басылгандай, эшек келип асылгандай, ат келип асылганда асылбастан, аялдын 90% калоосу качан бүтөт? Ошо материалдык жактан, моралдык жактан, рухий жактан сиз камсыздаган учуруңузда. Биз тамактар жейбиз, пловтор жейбиз, анан десертке бир торт жеп коебуз кичинекей. Ошого окшош жыныстык мүчөнүн аялдыкына кириши ошол десерт сыяктуу эле. Ошого чейинки эркелетиштер, кучакташыштар, мээрим беришиңиз, махабат беришиңиз, сөкпөшүңүз, урбашыңыз бардыгы некен? Ошо 90%-ын ичине кирет. Эң аягында десерт берсеңиз болот. Урган, сөккөн кандай кабыл болсун ал аялда сизге карата. Ошондуктан айтайын дегеним мекендешим, аялыңыз менен ажырашпаңыз. Ажырашышка каршыбыз. Бай адамды кантип билсе болот? Бай адамда байкаңыздар күйөөсү семиз болот. Бай адамда күйөөсү семиз болот, ал эми аялы арык болот, модель болот, красотка болот. Кедей адамда кандай? Кедей адамда аялы семиз болот. Аялы семиз болот, ал эми күйөөсү арык болот. Бул реал нерсе, бар нерсе бул. Бул жалпы диагноз сөз түрдө ушундай деген нерсе жок, бирок бул бар нерсе. Кызы бар аталар, кызыңызды бактылуу кыла ала турган күйөө табылмайынча кызыңызды эрге бербеңиз. Үч түрдүү эркекке кызыңызды эрге бербеңиз. Не үчүн? Себеби эл ичинде жүрөбүз, элде суроолор келип атат, ошо эже карындаштарыбыздын суроо жооп маселелеринин негизинде чечип ушул тыянакка келип атабыз. Бул жеке өзүмдүн субъектив пикирим. IQ-мдөн келип чыгып айтып атам, үч түрдүү эркекке кызыңызды бербеңиз. Бул сактык, анан коргош маселесинде айтып атам. Себеби көп ажырашуулардын негизги себеби ушул үч түрдүү эркектен келип чыгып атат да. Биринчиси жоопкерчиликсиз эркек. Кызыңызды карабай коет, бакпай коет, таштап коет, бал билгениңди кыл дейт, эптеп үйлөнүп алгандан кийин, үйлөнгөнгө чейин алар өтө периште көрүнөт. Үйлөнгөндөн кийин бардык тема башталат. Турса майкасы кача сизден алат. Шуна бериң. Бет деген ниет аларда. Ошондуктан жоопкерчиликсиз эркек аялды кыйнап коет. Ошо кызыңыз эртең кордолуп, өзү көчөгө чыгып, заправкада иштеп, кол жууп иштеп калса, өзүңүздөн көрүңүз, себеби сиз жоопкерчиликсиз эркекке кызыңызды бердиңиз. Ал эми экинчиден алкаш эркекке. Алкаш арак ичсин, ал байдын баласы болсо дагы ичсе боло берет, эч нерсе болбойт дебеңиз. Ал бай сизге акчасын берип, калынды жакшы берип, кызыңызды алып алат, арадан 1 жыл өтөт, баягы сизге берген калын каяка кеткенин түшүнбөй каласыз. 1 жылдан кийин кызыңыз бир небереңизди алып алып, түймөгүн көтөрүп үйгө кайтып келет. Сиздин кызыңыз аял болуп кайтып келди, жашоосу тагдыры талкаланып. Сиздин кызыгып алган акчаңыз каяка кеткени белгисиз да. Ушундай, бул реал нерселерди айтып атам, болуп аткан жашоодо. Алкаш, ал бай болобу, башка болобу, ал бар алкаш. Сизди кызыңызды бактылуу кылбайт. Ал эми үчүнчүдөн мекендешим наркоман жана измена кылган эркек. Көп зына кылып жүрөт, аты чыгып жүрөт клубтарда, көп кыздар менен сүйлөшөт, көпкө барып жүрөт деген сөздөр чыккан эркекке кызыңызды бербеңиз. Себеби ташташ үчүн дагы, тоба кылыш дагы убакыт керек да, хидаят керек. Ошондуктан бул маселеде ойлонуңуз. Ушул себептердүү эркектерден аялдар көп учурда жиркенет жана ажырашат. Ошондуктан ажырашкандардын катарында болуп калбасын десеңиз, ушул нерселерге маани бериңиз. 15 жаштан 25 жаш аралыгындагы эркектер, эгерде жашоо силерди сындырайын деп ишиңер окшобостон, эч бир нерсеңерде окшошпостон акча жок болуп жаткан болсо, сынбагыла, токтобогула.
Мен 2015-жылы жана 2025-жылга өзүмдү салыштырам да, мисалы үчүн. 26-жыл кандай болдум? Токтободум мен. Мен өзүмдөн келип чыгып аткан ачык мисалдарды айтып атам. Кайсы ишти токтотпогон болсом, ошондо гана результат болду да. Ошон үчүн бир ишти кайра кылыш керек. Ал спорт жаатына киресиң, окуу жаатына киресиң, ошол нерсени токтотпой кылыш керек. Анан көп жигиттерден байкаймын, эл ичинде сабак берип жүрөбүз. Эркектерди көп учурда настроениясы башкарып калат. Настроениясы таасир этет, маанай бир проблема келип калды, сүйгөн таштап кетти, мисалы үчүн бир келишпестик болуп калды, анан баягы тортик жей берет, диетасын бузуп берет, каалаган ишин кылып калат, бир күнөөсү экинчи күнүгө ишке ашып калат. Качан? Ошо настроениясы башкарып калат да аны. Настроенияңа баш ийбе. Себеби жашоо сенин настроенияңа карап баа бербейт, сенин результатыңа карап туруп баа берет да адамдар. Ошондуктан настроенияң сени башкарып коюшуна жол бербе мекендешим. Настроение болобу болбойбу, мотивация болобу болбойбу, айырмасы жок. Күндө кылышың шарт керек болгон нерселерди сөзсүз түрдө кылышың керек. Мисалы намаз, башың ооруйт, көтүң ооруйт, баары окуйсуң отура. Ошол сыяктуу эле спорт, ошол эле сыяктуу өзүңдүн мечтаң, ага мажбур түрдө барышың керек да. Ал эми экинчиден мекендешим нафс башкарып коет. Нафс деген эки санын ортосу. Эркектик жагың, мужской жагың иштеп кеткен учурда, көзүңө кампир дагы кыз көрүнүп калган учурда, бозоруп калган учуруңда, шахват күчөйүп, кыздарды каалап калган учуруңда өзүңдү башкара бил. Мунун кесепети өтө жаман болот, мекендешим. Кесепети чындыгында жаман болот. Ошондуктан айтарым, кайра айтарым, суранарым, экинчи жагың башкарып коюшуна жол бербе. Биринчиси настроение экен, экинчи жагың. Эки санын ортосу башкарып калбасын сени. Ал эми үчүнчүдөн эрк башкарат. Эркиң болсун демекчимин. Эркектерди эрки болсо, ошондо результат болот. Эрк дегени күндө туруктуу болуп бир нерсени кылыш деген. Эрк дегени баштадыңбы таштабаш деген. Эрк дедиң китеп окушту баштадың, ошону калтырбаш деген. Эрк дедиң кызды сүйдүң, алдың, үйлөндүң, өмүр бою сүйүш деген. Анан чылап сүйүп, бир ай сүйүп, анан калагандай кордош деген эмес. Ошондуктан эрк башкарсын сени, эрктүү бол, урматтуу мекендешим. Диета десе өтө кыйын нерсени түшүнбөңүздөр. Өзгөчө төрөттөн кийин аялдар семирип кеттим деп диетаны строгий кылат да, анан наоборот вес кошуп, анан көбүрөөк жеп, наоборот вести 30 кг кошуп алат. Айтайын дегеним эмне? Диета десе 3 нерсени алып салыңыз, арыктайсыз сөзсүз түрдө. Биринчиден ун. Ун маселесиндеги көп нерселерди бардыгын жебей кой дебейм, азайт болгону. Азайтыш керек. Норма деген түшүнүк бар бизде, билесиздер. Ошо нормага келиш керек и потом азайтышты баштайм. Мисалы мен нан жебейм. Нан жебейм. Ачыгын айтайын. Себеби бул камыр азыгы, калория өтө көп, сиңиши өтө кыйын, ашказан өтө кыйналат. Эң кыйналган нерсе бул камыр да. Камыр кошулган прайниги болобу, печеньясы болобу, башкасы болобу, токтот. Сага чындап баркташ керекпи? Болду, бузырабаш керек. Шылтоолорду токтотуш керек. Адам кыйналыш керек да азбаз. Кандай кайфты кылып жеп, ошолорду тоюп семирип алдыңбы? Эми азабыны тартып арыктайсың да. Сага жеңил жолу жок. Бирөө сага асмандан Феррари берип койбойт. Асмандан сага Бугаттинин ключун тапшырып койбойт. Бардык нерселер рахаты менен, кайфы менен келгени сыяктуу азабы менен чыгат. Некен? Биринчиден ун азыктарын токтотосуң. Экинчиден сахар. Шекер кошулган не, кола, фанта, пепси, мепси, репси, кефси бардыгын токтотосуң. Сахар кайсыга кошулат? Бардыгын токтотушуңа туура келет. Анан аян бой, алдагы бой. Мына алдагы болбойт. Сахар кошулган бардыгы болбойт. Сахар эң чоң акчалуу, анан эч пайдасыз, анан эң зыяндуу азыктардын бири бул шекер да. Шекер адамга ушунчалык деңгээлде катуу таасири бар, буга көнгөн адам ташташ өтө кыйын. Азайтып таштабасаң өтө кыйын. Мээге өтө күчтүү дофаминди берип таштайт да, жасалма дофаминди берип таштайт. Некен? Экинчиден сахардуу нерселерди токтотосуң. Мен неге буларды айтып атам? Себеби мен кылбайм, жебейм ушул нерселерди. Сахар жебейм, нан жебейм, нандын азыктарды жебейм. Ошон үчүн айтып атам сизге. Ал эми үчүнчүдөн мекендешим, бул токтотуу эмес. Бул кааласаңыз кылың, кааласаңыз кылбаң. Бул мекендешим ар бир адам негизи мажбурлап кылыш керек болгон нерсе да. Спорт зал үчүн эч качан идеал убакыт болбойт. Эгер идеал убакытты спорт зал үчүн табамын десеңиз, анда өлүп кетесиз. И саякат үчүн дагы идеал убакыт болбойт. Ар дайым саякатка эле убакыт бар дегендей боло бересиз, бирок өмүрүңүз өткөнүн билбей каласыз.
Айтайын дегеним эмне? Ден соолук үчүн, арыкташ үчүн көп таасир бере турган нерсе саякат жана спорт зал. Жөн эле басышыңыз, жөн эле чуркашыңыз, ар тармактуу ал же бул көрүнүштө спорт ар бир адамда болуш керек да жашоосунда. Футбол ойнай албайсыңбы? Волейбол ойна. Волейбол ойнай албайсыңбы? Ташбакада жөн эле жүр кичинекей. Болсо зайкадай болуп чурукка мисалы үчүн. Айырмасы жок. Спорт сенин жашооңдо болуш керек да. Себеби ден соолук болсо бардыгы бекер. Ден соолукту биринчи орунга кой. Ошондо бардыгы жакшы болот. Эгер ден соолук акырында орунда калып кеткен болсо, бардык иштериң көтүгө кетет.